Сиздин авто унааңызга берген күбөлүктүн, ишеним каттын мөөнөтү өтүп кетсе эмне кыласыз? Берилген ишеним кат ал киши каза болуп калышы мүмкүн, же башка мөөнөттү өткөрүп жиберип ал адамды таппай калышыңыз мүмкүн. Бул өтө кооптуу маселе. Ошондуктан ишеним катка өтө астейдил, кылдаттык менен мамиле жасоо керек. Анткени ишеним кат берген адам, ошол машинага, автоунаага ишеним кат берген адам каза болуп калган болсо, ал ишеним каттын мөөнөтү автоматтык турдо күчүн жоготот. Демек, сиз же ошол адамдын, каза болгон адамдын мураскерлерине мурас укугу өткөндөн кийин, андан кийин анын мураскорлорунан ишеним кат алууга гана укугуңуз болуп калат. Болбосо башка жол менен тургузуу жок. Мыйзамда каралган эмес. Демек, эгерде таппай калсаңыз, ишеним кат жазып берген адам жок. Биринчи иштериңиздин магыздуусу ал адамды издеп табууга аракет жасаңыз, ар кандай жолдор менен. Эгерде эч эле таппасаңыз, демек бир нерсени жасашыңыз керек да. Кандайдыр бир жол менен автоунааңызды каттоого милдеттүүсүз. Мөөнөтүңүз өтүп кетти. Мыйзамда башка жолу каралган эмес. Демек, сиз жалгыз гана сотко барасыз. Кандай жолдор? Ал, демек, ошол адамдан кандайдыр бир сатып алгандыгыңызды далилдөөчү фактыларды көрсөтүү менен, экөөңүздөрдүн ортосунда сатып алуу, сатуу келишиминин болгондугун аныктоо менен гана, соттун чечими аркылуу гана сиз автоунааңызды өзүңүзгө каттата аласыз. Ошондуктан бул көйгөй болбош үчүн ишеним кат күчүндө турганда, мөөнөтү бар мезгилинде автоунааны каттатуу өтө зарыл. Себеби андан кийинки маселе мыйзам тарабынан так туура жолдору көрсөтүлгөн, бирок өтө оор экенин эстен чыгарбашыңыз керек. Жана биз айткандай, каза болсо андан да тал, эгерде таппай калсаңыз, ишеним катты жазып берген адам андан катал, ушундай маселелер болот. Бирок жолу бар мыйзамда каралган. Эгерде каза болсо же ал адамды таппасаңыз, анда сот аркылуу гана ишке ашат. Наномат юридикалык компаниясы юридикалык маселелерди чечүүдө сиздин ишенимди өнөктөш, сиздин укуктарыңыз тажрыйбалуу колдоо экенине ишениңиз. Биз юридикалык кызматтардын толук спектрин сунуштайбыз. Консультациялардан жанагы документтерди даярдоодон баштап сотто колдоого чейин. Биздин эксперттер жарандык, кылмыш, үй бүлөлүк жана корпоративдик укук боюнча көп жылдык тажрыйбасы бар адистер. Жардам керекпи? Анда бизге кайрылыңыз.